3 bölüm. Sulaymан Misir padышасы фараон менен туугандашып, анын кызын аялдык алды. Өзүнүн үйүн, теңир үйүн, Иерусалим дубалдарын кура элек болгондуктан аялын Дөөттүн шаарына алып келди. Бирок эл курмандыкты дагы эле бийик жерлерде чалып жаткан. Анткени ошол убакка чейин теңирдин ысымына арналып үй курула эле. Сулайман теңирди сүйдү. Атасы Дөөттүн осуяты боюнча жүрдү. Бирок ал да бийик жерлерде курмандык чалчу, жипар жыттуу зат түтөтчү. Курмандык чалуу үчүн падыша Гибонго кетти. Анткени ал жерде чоң курмандык чалынуучу жай бар эле. Ошол курмандык чалынуучу жайда Сулайман бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан миңди чалды. Гибондо түн ичинде Сулаймандын түшүнө теңир кирди. Кудай ага, сура, сага эмне берейин деди. Сулайман мындай деди: сен өз кулуң Дөөткө, менин атама зор ырайым көрсөттүң. Ал сенин алдыңда туура түз жүрүп, чынчыл болгондугу үчүн сен ага ушул улуу ырайымды сактадың. Тагына отура турган уул бердиң. Ал мына ушул күндө жүзөгө ашып отурат. Кудай теңирим, сен азыр кулуңду атам Дөөттүн ордуна падыша кылдың. Бирок мен жашмын, көп нерсени билбейм. Кулуң өзүң тандаган элиңдин, көп сандаган элиңдин арасында турат. Көптүгүнөн аларды санап чыгуу да, карап чыгуу да мүмкүн эмес. Сенин элиңди башкарууга, жаман жакшыны ажырата билүүгө өз кулуңа акылдуу жүрөк бер. Анткени сенин көп сандуу элиңди ким башкара алат? Сулаймандын бул суранычы теңирге жакты. Кудай ага, сен ушуну сураганың үчүн узун өмүрдү, байлыкты жана душмандарыңдын жанын сурабай, туура бийлик жүргүзүүгө акыл сураганың үчүн мен сенин сөзүң боюнча кылам. Мына мен сага акылдуу, даанышман жүрөк берип жатам. Сендей адам сенден мурун да болгон эмес, сенден кийин да болбойт. Мен сага сен сурабаган нерсени, байлыкты, даңкты берип жатам. Андыктан өмүрүң өткөнчө падышалар арасында сендей адам болбойт. Эгерде сен атаң Дөөттөй болуп, менин жолум менен жүрсөң, мыйзамдарым менен осуяттарымды аткарсаң, мен сенин өмүрүңдү да узун кылам деди. Сулайман ойгонгондо бул түш экенин билди. Анан ал Иерусалимге барып, теңирдин келишим сандыгынын алдында бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарды, тынчтык курмандыктарын чалып, кызматчыларына чоң той берди. Ошондо бузулган эки аял келип, падышанын алдында турду. Аялдын бири мындай деди: "О мырзам, бул аял экөөбүз бир үйдө жашайбыз. Ошол үйдө мен мунун көз алдында төрөдүм. Мен төрөгөндөн кийин 3-чү күнү бул аялда төрөдү. Экөөбүз чогуу болчубуз. Үйдө бизден бөлөк эч ким жок эле. Үйдө экөөбүз эле болчубуз. Түн ичинде бул аялдын баласы өлүп калды. Анткени ал уктап калып, баласын басып өлтүрүп алды. Анан ал түн ичинде күңүң мен уктап жатканда туруп келип, менин баламды өзүнүн койнуна алып, өзүнүн өлгөн баласын менин койнума салып коюптур. Баламды эмизейин деп эртең менен турсам, ал өлүп калыптыр. Эртең менен жакшылап карасам, ал мен төрөгөн бала эмес экен. Анда тиги аял: "Жок, менин балам тирүү, сенин балаң өлгөн" деди. Ал эми берки аял: "Жок, өлгөн бала сеники, менин балам тирүү" деди. Падышанын алдында алар ушинтип талашып жатышты. Ошондо падыша мындай деди: "Бул аял: тирүү бала меники, өлгөн бала сеники" дейт. Тиги аял болсо: "Жок, өлгөн бала сеники, тирүү бала меники" дейт. Анан падыша: "Мага кылычты алып бергиле" деди. Падышага кылычты алып келип беришти. Падыша тирүү баланы экиге бөлө чаап, жарымын бирине, жарымын экинчисине бергиле деди. Баласы тирүү аял баласын аяп, жан алекетке түшүп падышага: "О мырзам, тирүү баланы буга бергиле, аны өлтүрбөгүлө" деди. Тиги аял болсо: "Бөлө чапкыла, бала меники да, аныкы да болбосун" деди. Ошондо падыша: "Тирүү баланы буга бергиле, аны өлтүрбөгүлө, анткени бул анын энеси" деп жооп берди. Бүт Исраил падышанын өкүмү жөнүндө укту. Ошондон кийин падышадан коркуп калышты. Анткени анда сот жүргүзүү үчүн Кудайдан болгон даанышмандык бар экенин көрүштү. Ыйык элчи Павылдын Эфестиктерге жазган каты. 1 бөлүм. Кудайдын каалоосу менен Машаяк Исанын элчиси болгон Павылдан Эфестеги ыйыктарга, Машаяк Исага ишенгендерге салам. Кудай атабыз жана Теңирибиз Иса Машаяк силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Бизге Машаяк аркылуу асмандагы ар кандай рухий баталарды берген Теңирибиз Иса Машаяктын Кудайы жана Атасы макталсын. Биз Кудайдын алдында сүйүүдө ыйык жана кемчиликсиз болушубуз үчүн ал бизди дүйнөгө жарала электен мурун Машаяк аркылуу тандап алып, өз каалоосу жана жакшы тилеги боюнча Иса Машаяк аркылуу өзүнө бала кылып алууну алдын ала белгилеп койгон. Кудай өз ырайымынын даңкы чыгышы үчүн сүйүктүү уулу аркылуу бизге мол ырайымын көрсөттү. Кудайдын мол ырайымынын негизинде уулунун каны аркылуу кун төлөнүп, күнөөлөрүбүз кечирилди. Кудай бизге бул мол ырайымды өзүнүн даанышмандыгы жана акылмандыгы менен көрсөттү. Кудай бизге Машаяк аркылуу алдын ала белгилеп койгон өзүнүн жакшы тилеги боюнча өз каалоосунун жашыруун сырын ачып берди.
Ал өз убагы келгенде асмандагы менен жердегинин бардыгын Машаяктын башчылыгы астында бириктирет. Машаякка башынан үмүт кылып жүргөн биз аркылуу анын даңкы чыгышы үчүн бардыгын өз каалоосунун чечими боюнча жасоочунун алдын ала аныктап койгону боюнча Машаяк аркылуу биз да мурасчылар болуп калдык. Чындык сөзүн куткарылууңар жөндөгү жакшы кабарды угуп, Машаякка ишенгениңерде силер да ал аркылуу убадаланган ыйык рух менен мөөрлөнгөнсүңөр. Анын даңкы макталыш үчүн, анын энчисине алынгандар куткарылышы үчүн ыйык рух биз ээ боло турган мурастын аманаты. Ошондуктан мен да силердин Теңир Исага болгон ишенимиңер жана бардык ыйыктарга болгон сүйүүңөр жөнүндө уккандан бери сыйынган сайын силерди эстеп, силер үчүн дайыма Кудайга ыраазычылык билдирип жатам. Теңирибиз Машаяктын Кудайы даңктуу ата аны таанып билишиңер үчүн силерге акылмандык берүүчү жана түшүндүрүүчү рухун берсин деп, ал чакырып алганда ээ болгон үмүтүңөр эмне экендигин жана анын ыйыктарга бере турган даңктуу мурасынын молдугу кандай экендигин, ошондой эле анын бийлиги бар күчүнүн таасири астында ишенген, биздин ичибизде аракеттенип жаткан анын кудурети канчалык ченемсиз экендигин таанып билишиңер үчүн жүрөгүңөрдүн көздөрүн ачсын деп сыйынып жатам. Кудай Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтип, асманда өзүнүн оң жагына отургузганда, ошол эле күч Машаяктын ичинде аракеттенген. Аны бардык башчылыктан, бийликтен, күчтөн жана үстөмдүктөн, ошондой эле азыркы мезгилде гана эмес, келечекте да атала турган бардык ысымдардан жогору койгон. Бардыгын анын бут алдына багындырган жана аны бардыгынын үстүнөн жыйындын башчысы кылып койгон. Жыйын анын денеси, бардыгын бардык жагынан толтуруучунун толуктугу. 34 бөлүм. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, Исраилдин кайтаруучуларына пайгамбарчылык кыл. Пайгамбарчылык кылып, аларга, кайтаруучуларга айт. Кудай Теңир мындай дейт: өздөрүн өздөрү кайтарган Исраилдин кайтаруучуларына кайгы. Кайтаруучулар койлорду кайтарышы керек эмеспи? Силер май жейсиңер, жүндөн кийим кийесиңер, семиз койлорду соесуңар, бирок койлорду кайтарбай жатасыңар. Ал сыздарга күч берген жоксуңар, оорулууну дарылаган жоксуңар, жаралууну танган жоксуңар, адашканды кайрып келген жоксуңар, жоголгонду издеген жоксуңар, аларды зордук менен, катаалдык менен башкардыңар. Алар кайтаруучусу жок болгондуктан туш-тушка чачырап кетишти, бардык талаа жырткычтарына жем болушту. Менин койлорум ар кайсы тоолордо, ар кайсы бийик адырларда адашып жүрөт. Менин койлорум бүт жер жүзүндө жүрөт. Аларды сураштырган эч ким жок, аларды издеген эч ким жок. Ошондуктан кайтаруучулар Теңирдин сөзүн уккула. Мен тирүүмүн дейт Кудай Теңир. Кайтаруучусу жок болгондуктан менин койлорумду талап тоноп кетишти. Менин койлорум ар кандай талаа жырткычтарына жем болду. Кайтаруучулар менин койлорумду издешкен жок. Кайтаруучулар өздөрүн өздөрү кайтарышты. Ал эми менин койлорумду кайтарышкан жок. Ошон үчүн кайтаруучулар Теңирдин сөзүн уккула. Кудай Теңир мындай дейт: мен кайтаруучуларга каршымын. Өзүмдүн койлорумду алардын колдорунан төлөтүп алам. Мындан кийин аларга койлорду кайтартпайм. Мындан кийин кайтаруучулар өздөрүн өздөрү кайтарышпайт. Өзүмдүн койлорумду алардын оозунан куткарып алам. Ошондон кийин алар кайтаруучуларга жем болушпайт. Анткени Кудай Теңир мындай дейт: мен өзүмдүн койлорумду өзүм издеп табам, аларды карап чыгам. Чачырап кеткен койлорунун арасында болгон күнү кайтаруучу койлорун кандай текшерсе, мен да өз койлорумду ошондой карап чыгам. Булут жана туман каптаган күнү кайсы жерлерге чачылып кетишсе, ошол жерлерден аларды куткарып алам. Аларды элдердин арасынан алып чыгам. Аларды ар кайсы өлкөлөрдөн чогултам, аларды өз жерине алып келем. Аларды Исраил тоолорунда, агын суулардын жээгинде жана ушул жердин эл жашаган бардык жерлеринде кайтарам. Аларды жакшы жайытка жаям. Алардын кашаасы Исраилдин бийик тоолорунда болот. Алар ошол жерде жакшы кашаада эс алышат. Исраил тоолорундагы оттуу жайыттарда оттошот. Өз койлорумду мен өзүм кайтарам. Аларды өзүм жуушатам дейт Кудай Теңир. Жоголгонду издеп табам, адашканды кайрып келем, жарадарын таңам, оорулуусуна күч берем. Ал эми семирип кеткенин жана баш бербегенин жок кылам. Аларды адилеттик менен кайтарам. Кудай Теңир мындай дейт: менин койлорум, силерди мен соттойм. Кой менен койдун ортосунда, кочкор менен текенин ортосунда сот мен болом. Жакшы жайытта оттоп жүргөнүңөр аздык кылгансып, жайыттардан калганды бутуңар менен тепсейсиңер, тунук суу ичесиңер, калганын бутуңар менен ылайлатасыңар. Менин койлорум болсо, силер бутуңар менен тепсеген жерден оттоп, бутуңар менен ылайлаткан суудан ичиши керекпи? Ошондуктан Кудай Теңир аларга мындай дейт: семиз кой менен арык койдун ортосунда мен өзүм сот болом.
Силер алсыздардын баарын капталыңар жана ийниңер менен түртүп жатасыңар. Аларды мүйүзүңөр менен сыртка сүрүп чыгарганга чейин сүзгүлөп жатасыңар. Ошондуктан мен өз койлорумду куткарам. Ошондон кийин аларды талаптан ошпойт. Кой менен койдун ортосунда сот жүргүзөм. Алардын үстүнө бир кайтаруучу коем. Аларды кайтарганга өз кулум дөөттү коем. Аларды ошол кайтарат. Алардын кайтаруучусу ошол болот. Мен Теңир алардын Кудайы болом. Менин кулум дөөт алардын арасында төрө болот. Муну мен Теңир айттым. Алар менен тынчтык келишимин түзөм. Ал жерден катаал жырткычтарды жок кылам. Ошондо менин койлорум талаада коопсуз жашашат. Токойлордо укташат. Мен аларга жана өзүмдүн адырымдын тегерегиндеги жерлерге батамды берем. Жамгырды өз убагында жаадырам. Ал батанын жамгыры болот. Талаадарагы өз мөмөсүн берет. Жер өз түшүмүн берет. Алар өз жеринде коопсуз болушат. Мен алардын моюн тургунун доголорун сындырганда, аларды кулга айландыруучулардын колунан бошоткондо, менин Теңир экенимди билишет. Ошондон кийин алар башка элдерге олжоо болушпайт. Аларды талаа жырткычтары жебейт. Алар коопсуздукта жашашат. Аларды эч ким коркутпайт. Алардын жеринде сонун бакдарактарды өстүрөм. Ошондон кийин алар жерде ачарчылыктан өлүшпөйт, башка элдерге шылдың болушпайт. Ошондо мен алардын Кудай Теңир экенимди, мен алар менен экенимди, Исраил эли менин элим экенин билишет дейт Кудай Теңир. Силер менин койлорумсуңар, менин жайытымдын койлорусуңар, силер адамдарсыңар, мен болсо силердин Кудайыңармын дейт Кудай Теңир. 82-ci забур. Өр Асаптын забуру. Кудай, унчукпай тура бербе, сүйлөбөй тура бербе Кудайым, тынч тура бербе. Анткени душмандарың чурулдап жатышат. Сени жек көргөндөр баштарын көтөрүштү. Сенин элиңе каршы жамандык издеп жатышат. Сен сактагандарга каршы кеңешип жатышат. Алар барып аларды кырып салалы. Исраил деген ысым мындан кийин эске алынгыс болсун деп айтышты. Өз ара бир добуштан макулдашып, сага каршы келишим түзүштү. Эдомдуктар менен Исмаилдыктар, Мааптыктар менен Агрылыктар, Гибал, Амон, Амалык, Пелишти тургундары, Тирдин тургундары менен Ашур эли да аларга кошулду. Алар Лот уулдарына күч беришти. Мидиянга, Сисрага жана Кишон суусунун жээгинде Жабинге кандай кылсаң, аларга да ошондой кыл. Алар Эйондордо кырылып, жерге төгүлгөн кык болуп калышкан. Орайып менен Зеепке кандай кылсаң, аларга жана алардын төрөлөрүнө да ошондой кыл. Зибак менен Салмонга кандай кылсаң, алардын башчыларына да ошондой кыл. Алар Кудайдын элин басып алабыз дешкен. Кудайым, алар коюн учурган топурактай, шамал учурган самандай болушсун. От токойду өрттөгөндөй, жалын тоолорду жалмагандай. Сен да аларды борооның менен, куу куюнуң менен дүрбөлөңгө сал. Аларды уятка калтыр. Алар сенин ысымыңды издешсин, Теңирим. Түбөлүккө уятка калышсын, коркуп калышсын, шылдың болушсын, кырылышсын. Бир гана сенин ысымың Жахаба экенин, жер үстүндөгү эң жогорку Кудай сен экениңди билишсин. 83-cü забур. Ырчылар тобунун башчысына Гат аспабы менен Корактын уулдарынын забуру. Турак жайларың кандай сонун? Күчтөрдүн Теңири. Теңирдин үйүн көксөп жаным аябай алсырады. Менин жүрөгүм да денем да тирүү Кудайга аябай кубанып жатат. Кудуреттүү Теңирим, падышам, Кудайым, сенин курмандык чалынуучу жайыңдын жанынан чымчык да өзүнө жай табат. Чабалекей да балапандарын басып чыгарганга уя табат. Сенин үйүңдө жашагандар бактылуу, алар сени тынбай мактап турушат. Күчү сенде болгон, жүрөгү сага бурулган адам бактылуу. Үй өрөөнү менен өтүп бара жатып, алар ал жерден булак ачышат. Жамгырда ал өрөөнгө батасын төгөт. Алардын күчүнө күч кошулуп, Сиондогу Кудайдын алдына келишет. Теңир, күчтөрдүн Кудайы. Менин сыйынуумдук, Жакыптын Кудайы, мага кулак сал. Кудайыбыз, биздин коргоочубуз, бизге назарыңды сал. Өзүңдүн майлаганыңдын жүзүнө кара. Анткени сенин үйүңдө бир күн болуу 1000 күндөн артык. Ыймансыздардын үйүндө жашаганга караганда Кудайдын үйүнүн улагасында болгондугу алайм. Анткени Кудай Теңир күн жана калкан, Теңир ырайым жана даңк берет. Таза жүргөндөрдү ал ырайымдан ажыратпайт. Күчтөрдүн Теңири, сенден үмүттөнгөн адам бактылуу.